Мына бул жигитти карагыла. Аты Али Банат. Бул жигиттин жашоосу жомоктогудай. Дүйнө жүзү суктанган жапжаш миллиардер. Бирок жакын арада эле бул жигиттин жашоосун түп тамыр менен өзгөрткөн бир окуя болуп кетти. Али Банат, айтып берчи, сага эмне болду эле? Мен өзүм бул суук кабарды жакын арада эле уктум. Бирок мен муну Аллахымдын мага берген белеги деп ойлойм. Көрсө жаратканым мага ракты берип койгон экен. Ушундан кийин мен жашоомду түп тамыр менен өзгөрттүм. А эмне себептен сен муну Аллахтын белеги деп атасың? Анткени кандай десем, Аллахымдын белеги. Аллах Таала мага жашоомду өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк тартуулап койду. Али, бул кабарды уккандан кийин эмнелерди ойлодуң? Аллах мээримдүү экен. Ал менин көзүмдү ачты. Менин жашоого болгон көз карашым таптакыр өзгөрдү. Жөн эле дем алып атканым ушунчалык баалуу экенин билдим. Негизи биз адам баласы дем алып атканыбызды эле унутуп калабыз да. А бул дартка чалдыгып калганыңда канча убакыт болуптур? Уже 4 ай болуп калды. Бул мөлтүрөгөн жаш жигитке дарыгерлер 4-чү дарадагы рак оорусу деген диагноз коюшкан. Жана дарыгерлер Алини болгону 8 ай гана жашай аларын айтышкан. Бул суук кабарды уккан соң Али жашоосун түп тамыры менен өзгөрткөн. Жана өзүнүн көптөгөн чоң бизнестеринин баарысын таштап, жашоонун максатын түшүнө баштаган. Али, айтчы, дарыгерлер сага муну кылышканда сенин абалың кандай болду? Эмнелерди ойлодуң? Ошол күндөн тартып өзүм ачкан бүткүл бизнестеримди, минип жүргөн машинаман баштап, кийип жүргөн кийимдеримин, кымбат баалуу сааттарыма чейин баарысын сатып, кыйналган адамдарга таркатып бере баштадым. Мен аркы дүйнөгө эч нерсем жок эле жылаңыч кетким келди. Дүнүйө байлык, жыргалчылык дегендин баарын таштагың келген тура. Акырында бул жигит бизди өз үйүнө конокко да чакырды. Биз Алинин үйүнө кирип барып, анын жашоосу чындыгында эле жомоктогудай экенин көрүп таң калдык. Ал эми бул байлыктарын колунда жокторго берерин айтып, кубанычы койнуна батпай баарын бизге көргөзүп чыкты. Бул менин эң кымбат браслетим. Баасы $60,000 болсо керек эле. $60,000? Бул коробкалардын ичинде эмнелер бар? Булардын баары менин бут кийимдерим. Муну кармагында эле башкача болот түшөсүң го? Мунун баасы канча турат болду экен? $1,300 калган болчумун. $1,300? Мунусу жайгыс окшойт. Бунун баасы канчадан? $700 сатып алган. Ушул резинканы $700 калдыңбы? Бул өзгөчө фирма болчу. Очкилериң жөн эле кыйкырат го. Бул очкилериң да кымбат баалуубу? Мындан да көп болсо жакында эле Африкадагы колунда жок бир туугандарга белек кылдым. Ошондо Африкадагы бир туугандар моундай дерзкий очкини тагынып жүрүп калышабы? Бул кепкаларыңды кийип көрсөм болобу? Кармагында эле башкача го. Бул кепкаларыңдын баасы кандай? Заказ менен жасаткам. Кана кел сүрөткө тартып койчу бизди. Дүнүйгө болгон сүйүү, атактак, байлык, бийлик деген нерседен жүрөгүң тазалаган экенсиң да. Минген машинелериңди көрүп көзүм уялды. Айтчы азыр, мына дал ушул машинеңди көргөндө эмнелерди ойлойсуң? Мурда мен бул машинесиз жашоомду элестете алчу эмесмин. Ичинде отурганда өзүмдү бактылуу сезчүмүн. Азыр болсо бул машинемди карап ушул темирге ушунчалык сүйүнүп жүрдүм беле деп, бул машинемди сатып азыр колунда жокторго жардам берип аларды кубантканым. Ачыгын айтсам, мен ошол ишти кылсам, жүрөгүм тынчып калчудай. Мен үчүн азыр ошол жетим балдардын жылмайган жүзүн көрүү мен үчүн кымбатыраак.
Бул машинеңдин баалуулугу жөнүндө эмне айткың келет? Эми бул машине азыр менин абалым кандай экенин жалгыз гана Аллах түшүнүп турат. Бир сөз менен айтканда, ачыгын айтсам, бул ошол Африкадагы кароосуз ач калган балдардын жылмайып кубанганын көргөнүм азыр мен үчүн кымбатыраак. Аз өмүрүм калса дагы алардын кубанганын көрсөм, жан дүйнөм жеңилдеп, ошол мен үчүн бакыт. Али Банат бүткүл байлыгын жана мындан ары калган аз калган өмүрүн, болгон күчүнүн баарысын мына ушул кароосуз жетим балдар жардамына арнаган. Жана көзүм өткөндөн кийин дагы акыретимде пайдасын көрөрмүн деген үмүт менен атайын колунан келишинче узак мөөнөткө чейин иштей берчү кайрымдуулук фондун ачып койгон. Жана да көзү өтүп кеткенден кийин дагы бул фонду көп убакытка чейин уланып иштей беришинен үмүттөнөт. Бул дүйнөдөн өтүп кеткен бир тууганым бар болчу. Мен азыр анын кабырына барып Куран окуп сообун багыштап турам. Качан мен ошол кабырга барган сайын көзүмөн жаш токтобойт. Көрсөбүз жашоодо байлык, бийлик деп чуркап жүрүп акырында ошондой кабырга барып муздак караңгы жердин астында жалгыз жыпжылаңач жатып калат экенбиз. Бир гана кабырымды ойлоп калдым. Мына жакында мен да ошол жерде жатамын. Мен ошол кабырымды ойлоп калдым азыр. Башка эч нерсе оюмда жок. Ошондуктан жакшы иштерди кылып жетишип калууну гана ойлойм. Күнү түн намаз окуйм. Аллах Таалага ыраазычылык билдирип окуйм. Ушуга чейин берип келген рызкысына баарынан да ушинтип ооруп калганыма ыраазымын. Эгерде Аллахым мага бул ооруну бербегенде, мен Аллах Тааланы тааныбай туура эмес жолдо жүрүп өтүп кетмек экенмин. A little video clip for all the followers that have supported me from day one and come on this journey with me since day one. Allah rewards all you guys, and inshallah you continue to support me and MATW inshallah. One of the first things is a little piece of advice to the brothers and sisters. As you see in this life, we had the cars, we had the money, we had everything, alhamdulillah. SubhanAllah, a lot of people during the period of when I was sick, they'll send me messages, brother, you're guaranteed paradise, brother, you. Эмне себептен сен муну Аллахтын белеги деп атасың? Анткени кандай десем, Аллахымдын белеги. Аллах Таала мага жашоомду өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк тартуулап койду. Alhamdulillah, Ramadan is another surah, inshallah.
видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.